Assalamu alaikum багбандар. Бүгін 15 май. Гиластарда жашыл бута боюнча көптөгөн суроолор түшүп атат. Кантип буташыбыз керек, жана кайсыл шактарды буташыбыз керек, канча жаштагы дарактар буташыбыз керек гилас боюнча. Гиластарда шабдолу, өрүк, кара өрүктөргө салыштырмалуу буларды көп кескенге мүмкүн эмес. Өрүк шабдалууларды ничке шактыда кессек болот эле, шакты көбөйтүү максатында. Гиластар сөзсүз шак жонорбой сайын майда шакты кесе турган болсоңуздар, кайра эле майда шак чыгарат. Эгер ушул 30 сантиметр эле өскөн шакты кайра 3 бүчүр калтырып кессеңиздер, кайра эле ничке шактын чыгарып берет. Гиластарда болсо кеминде 1 метрден өскөн, бармактан жоон болгон гана шактарды кескенде гана кайрадан 3 бүчүр 3 шакка жакшы өстүрүп берет. Эгер элестетиңиздер, мына ошо ничке эле шакты кескен болсо, кайра эле бир ничкени зорго өзү өстүрүшү мүмкүн. Ошон үчүн азыр биз май айында кайрадан шактатуу максатында турабыз. Дарактардын жашына карап туруп шакты эсептейбиз. Биринчи жаштагы даракка 1 шактан баштап 4 шакка чейин жетет. Андан ашык өстүрө албайт. Бир гана себептен кессе болот. 1 жылдык даракта эгер бир эле шак өсүп чыккан болсо, башка шак чыкпаса, ошол нерсени 3 бүчүр калтырып кесип 3-4 шакка чейин көбөйтсө болот. Бул бир жашар дарак үчүн. Эгер 3-4 шак чыгып аткан болсо, аны эчтекесин тийбейбиз. Ошо жылы 1,5-2 метрге чейин өстүрөбүз. Өстүрүү сентябрга чейин болот. Эгер сентябрга чейин өстүргөн болсоңуз, азотуну, суусуну токтосоңуз болот. Эгер өсүү басаңдаган болсо, анда жумасына суу, жумасына азот беребиз. Эми экинчи жылга келгенде, экинчи жылга келип жазда 3-4 шакты кескенибизден кийин мына ошо 6-7-8 шак менен турса, өсүү күчү 50-60 сантиметрде турган болсо, демек тийбейбиз. Бул 1,5 метр болуп, бармактан жоон болмой сайын кайра кайтаранга мүмкүн эмес. Бул бизге 1 айдан кийин гана өсүүгө жетишет. 1 айдан кийин жай мезгилинде кесип кайра шактатканга мүмкүн эмес. Жай мезгилинде кескенде кайра шак чыгарбай коет. Ошол үчүн биз ушул 8 шакка чейинки шагыбыз жетет. Кийинки жылга чейин жакшы өстүрүп жонорушубуз керек. Кийинки жылы бул азыр КГБ формасы боюнча айтабыз, испанский курс боюнча да айтабыз. Ушул 8 шакты быйыл 1,5-2 метрге чейин өстүрүп, кийинки жылы ушул 8 шакты кайрадан кесип 25-тен 32-ге чейин шакты көбөйтөбүз. Качан гана ушул нерсени жоон кармасак, ошондо гана сапаттуу шак чыгат. Эгер азыр шашылып, ушул нерсени келип туруп кайра кайтарып кессек, ничке өзүнө окшогон шактарды, балким жарабай турган шактарды чыгарып берет. Кийинки жылы биз мөмөгө жаткыра турган формага даярдай албайбыз. Бул өзүнүзү көтөрө турган тик шак өсүш үчүн ар дайым жакшы шак өсүп бериш керек. Ошол үчүн 1 жылга жетиштүү боло турган шак бул 8 эле шак жетет. Максимум 14кө да, кара гиласка дагы, ВСЛге дагы, КГБлардын бардыгына түшөрөт. Эгер бир бир шарттан эгер ортосунда бирөө жоон өсүп кетип калса, аябай катуу кессе, мына ошонун бирөөсүн кайтарып кессе болот. Андан кийин эгер бүчүрлөр дүшүк алып кетип, 1 же 2 шак кайрадан чыга турган болсо, мына азыр кээ бир шактардан мынтип кестик. Мына ал жерде ошол 3 эле шак чыккан. Ошо 3 шак өтө жоноруп кеткен. Жоноргону каяктан байкайбыз? Мына. 3 эле шак чыкканда калган бүчүрлөргө зыян берип, 3 эле шак чыккан. Ушул 3 шактагын мынтип чайлап башка шак чыгарып жүргөн. Бул экинчи жылдагы дарак үчүн 8 шак күчү жетет. Ошол үчүн биз азыр 2 шагы катуу өсүп тур, 1 шагы секин өсүп, буга тийбедик. Мына 2 катуу шагыны кайтарып кестик. Ушундай гана учур болсо кессе болот. Башка учурда кескенге мүмкүн эмес. Эми КГБ боюнча 3-жылкы дарактарды 3-жыл эгер 12ден 16-18ге чейин шагыңыздар болсо, капталдан чыккан гана шактарды кесебиз, калган шактарды тик өстүрөбүз. 2,5-3 метрге чейин катуу өстүрүшүбүз керек. Андан кийин 4-жылы капталга шактатуу максатында кербовка жардамында шактатабыз. Демек азыр жашыл кесүүнүн максат кайрадан шактатуу максатында. Эгер 3-4-жылы мөмөгө кирген дарактар болсо, анда мына негизги лидерди гана жалгыздап, капталдан чыккан шактарды гана кесебиз. Август айында мөмөгө кирген дарактарды август-сентябрда гана буталат. Негизи жаш көчөттөрдү 2 максатта буталат. Жаш көчөттөрдү форма берүү максатында мартта 1 буталат.
майдын 20-ларында азыркы убакта кайрадан шактатуу максатына бир кесилет. Эгер шарты бар 1,5 метрге чейин өскөн болсо, эгер ал өсүүгө күчү жетпесе, анда токтотобуз. Өсүү күчүнү кайрадан улантырабыз, кеспейбиз. Азыр эме кылабыз. Кийинки испанский куста эгер жайылып кеткен шактар болсо, испанский куста көп жайылып кетет шактар, ошону кандай кылабыз? Ошол шактар жайылганда Кордия, Регина, Giant, Цветарианаларда ошол шактарды мынтип чогултуп туруп мындай байлап коюшубуз керек. Бир аз чогултпасак, биз шактарды кийинки жылга жонорто албайбыз. Эгер мынтип жатып кала турган болсо, шак өспөй калат дагы, кайрадан ичке шак болуп калат. Ошон үчүн биз мынтип чогултуп туруп, жалбырактарды неме менен өзүн байлап, шагыны жип менен ошолорду катырып алышыбыз керек. Эгер катырбай турган болсок, кийинки жылы кайтарып кесе албайбыз. Ошон үчүн бардыгыңыздарга жашыл бутону тууру мезгилде аткарып, жакшы кесип, тууру форма берип, 3-4 жылда чум алышыңыздарга чакырып өтөбүз.